فإني لم أرى كالجنة نائم طالبها ولم أرى كالنار نائم هاربها. Ең қызық нәрсе, Али радиаллаху анху айтады, ең қызық нәрсе, мен көрген жоқпын жаннаттай жырғалчылықты аға жетем дегені уқтап жатқанды. Жаннаттай жырғалчылықты көрген жоқпын, аны издеп жүрген адам уқтап жатқан болса дейді. Бүгін бардығыз қиялыбыз жаннат, бирок кылган ишибиз уйку. Ал эми мен көргөн жокмун, оттой коркунучтуу нерсени андан качкан адам дагы уктап жатканын дейт. Бүгүн дозоктон качкан адам да уктап жатат, жаннатка чуркаган да эле уктап жатат. Эгерде бул дүйнөдө жаннаттын жыргалчылыгынын бир азыны берип койгондо эч ким уктабай калат эле ошол жыргалчылыкка жетүү үчүн. Тилекке каршы бул дүйнөдө жаннаттын жыргалчылыгынын кыпынчалыгы да коюлган эмес да. Кайсыл нерсе менен дүйнөдө жыргаймын десе, ошол нерседен чарчайт. Эмне нерсени кыялданбаң. Таттуу тамак жейм деңиз, жеңиз. 10 күндөн кийин чарчайсыз. Торт жеңиз, аябай көп жегенден кийин эртең жеңиз келбей калат. Уктаңыз, уктап чарчап каласыз. Чарчагандан кайра да уктап каласыз. Натыйжада эмне болот? Бул дүйнөдө эмнени кылсаң дагы ошол нерседен чарчайсың, рахат жок. Кайсыл нерсени кыла бер, рахат жок да. Бал жегениң бир күн жегиң келбей калат. Ошондуктан ал эми жаннаттын ичинде кайсыл нерсени жесең, жеген сайын жегиң келе берет. Ва иннаху ман лам янфахул хакку заррахул батилу. Албетте кайсыл инсанга акыйкат пайда бербесе, батыл зыян берет. Кайсыл адам акыйкат менен жүрбөсө, акыйкаттан пайдаланбаса, батылга кабылат да, туура эмес нерсеге кабылып зыянга түшөт. Ва ман лам ястаким бихил худа жара бихи далал. Кайсыл адам туура жолдо жүрбөсө, адаштыруу аны алып кетет дейт. Ошондон адамдар ойлобош керек. Азгырылгандар башка, адашып кеткендер башка, мен туурамын депчи. Кайсыл инсан туура жолдо болбосо, сөзсүз адашууда болгон болот. Бул дүйнөдө жашоодо эки жол, кыяматта чечим дагы эки эле жака болот. Же бул дүйнөдө акыйкатта ибадат менен Алланын кулу болуп жашайсыз, же болбосо бул дүйнөдө каалоодун кулу болуп жашайсыз. Ушул экөөсүнө жараша кыяматта чечим чыгат. Алланын кулдары жаннатка, ал эми нафсынын кулдары башка жака болупчу. Үчүнчүсү жок. Мен азыр пока адашпай эле турамын, туура жолдо дагы эмесмин депчи. Кээ бир адамдар мешитке барбайт, намазга келбейт. Айтат го, зато дейт. Мешитке барбасам да, намаз окубасам дагы, орозо тутуп ажылыкка барбасам да, зато жүрөк таза, адашкандардан эмесмин. Мешитке баргандар дагы эмесмин, ибадат кылгандардан да эмесмин, зато адашкандар дагы эмесмин, ортосундамын дейт да. Андай эмес, кайсыл инсан акыйкатта болбосо, анын адашканы ошол дейт. Ва иннакум кад умиртум бил-зани ва дуллилтум ала зади. Силерге өкүм берилген бул дүйнөдөн кетүүгө сапар кылып, жана ала кететкан камагашың дагы сага айтылган. Тагыраак айтканда, ар бир инсан бул дүйнөдөн сапар кылып акыретке сөзсүз кетет. Ага өкүм келген. Бирок эмнени алып кетесиң, ал дагы баяндалган. Сен эмнени алып кетесиң, эмнени алып кете албайсың, ал дагы баяндалган дейт. Ошондуктан иннама дуня арадун хадирун. Бул дүйнө көзгө кооз көрүнгөн, аябай адамга жакшы көрүнгөн нерсе. Якулун минхал барру вал фажир. Андан такыбалар да пайдаланат, бузукулар да пайдаланат. Ва иннал ахирата ва'дун садикун. Ал эми акырет болсо чыныгы убада кылынган нерсе болот. Бул дүйнөдөн ажал өткөнгө чейин адамдардын бардыгы окшош пайдаланат. Караңыз, бир адам 10 кабат үйдө жашаса дале, уктаган жери 2 метр квадрат болот. Аябай чоң машина минсе дагы жеткен жери жер бетиндеги эле жерлер болот. Аябай көп бай болсо дале жегени курсагына баткан чак болот да. Анча көп топтоп алып эмне кыласың? Ошол үчүн бир алым айткан экен: "Лаулал хумака". Эгерде ахмактар болбогондо дүйнө кор болмок депчи. Эмнеге десе, ахмактар дүйнөнү талашып, бири-бири менен урушуп, бири-бирин жамандап талашкандыктан
ортодогу дүйнөнүн кадыр баркы көтөрүлүп кетти. Не дейт? Мына акмактарды кара, мени талашып жатат дейт. Экөө тең калып мен эртең башкага кетем дейт да. Ошондуктан эмне дейт? Бул дүйнөдөн кээде такыбалар да пайдаланат, бузукулар да пайдаланат. Такыба инсандар да уктап атат. Макул. Чоң үй болбосо кичине өкүй заты уктап атат. Көп үй болсо дагы, аз үйсө дагы, же эч нерсе топтой албаса дагы курсагы күнүмдүк тоюп өтүп жатат. Жашоо экөөсүнүкү окшош өтөт. Наргы чогултуп калтырып кеткенчелик убара болбосо, берги инсан жеңил жашоо өткөрөт. Ошол үчүн бир адам айткан экен, иштебейт экен да. Курсагынын тойсо болду, жашоо өткөрүп жүрө берет экен. Үй бүлөсүнө бир аз жетишерлик тамак аш кылат экен. Өзү кичине иштеп, бир аз жетиштүү жашоо менен жашайт экен да. Анан бир акылман бай адам келип алып айтат экен, сен ушинтип жата бересиңби дейт. Анан эмне кылайын? Мынтип жата бербегениң. Андан көрө туруп иште. Анан эми кичине бизнес кыласың, анан кой аласың, көбөйтөсүң, анан ушинтип иштерди жүргүзөсүң, анан аябай чоң бай болуп, үйлөрдү салып, машинаны алып, үйдү жайды баарына койгондон кийин не кыласың? Анан жатасың десе айтып, азыр эмне кылып атам депчи. Ошончо кыйналып келип жатпай эле мен азыр деле жатам депчи. Ошол үчүн дагы дүйнөнү кубалагандардын атын акмак дегендик ошол экен да. Жатыш үчүн ошончо кыйналып анан келип жата албайт, бирок жатканда эмне кылып жататтар? Үйлөрүнүн айнектерине, терезелерине темирден решетке коюп, алдынан камера коюп үйлөрүнө, чоң-чоң иттерди багып, эшикти кулптап, камерадан карап туруп, эшикти кылдаса жүрөгү зыр деп карач ким келди күтүп атам деп жашайт да. Анын ичинде жаткандай деле болбойсуң. Уйку да эле келбейт. Ошол үчүн эмне кылыш керек экен? Бул дүйнөнү кубалагандар, аны топтоймун дегендер акмактар экен. А бирок пайдаланат такыба инсан, диндарлар дагы, бузукулар дагы бардыгы дүйнөдөн пайдаланат, бирок топтогон акмактар экен. Баягы токойдо бир жаныбар бар. Аюучу. Баягы эме токой, жаңгак токойлордо, мисте токойлордо колдонот да. Баягы себет. Ошол себеттин түбүн тешип коюп койсо, толуп туруп терет экен дагы, көтөргөндө түшүп калат экен да. Анан экинчиге коюп дагы толтуруп терет да дагы көтөргөндө түшүп калат. Ошентип терип таң атып кеткенден кийин кетип калат экен. Эртеси менен элдер келип кабын мешөккө салып кетип калат. Ошого окшош болот дүйнө чогулткан инсан, чогултуп өлүп калганда эртеси күнү башкалар алат экен да. Ошол үчүн Али радиаллаху анху айтып атат: "Иннама дунья арадун хадирун." Дүньө деген убактылуу аз гана адамдар пайдалана турган нерсе. Якулу минхал барру вал фажир. Анан такыба дагы, бузуку да пайдаланат. Ал эми акырет чыныгы убада дейт. Калган эртең улантабыз иншалла.